Жапаров менен Путиндин ортосуна от жагып, Жапаровду физкультурник мугалими деңгээлине түшүргөн саясатчылар кимдер? Шауу Мурзабөрүкулов Бакиев кадр маселесин аябай тыкан ойлонуп тандаган экен. Ташиев чек аранын 150 чакырымына зым тартууну пландап жатабыз. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Жапаров менен Путиндин ортосуна от жагып, Жапаровду физкультурник мугалими деңгээлине түшүргөн саясатчылар кимдер? Президенттин экс коопсуздугун коргоп, коомдук иштер байланышы боюнча жооптуу кызматкери, коомдук ишмер Далы менен кыргызча төлгө тарткан атактуу төлгөчү Кайыпшер менен Маек. Октябрдан бери Жапаровго көңүл бурбаган Путин шайлоодон соң Instagram менен куттуктамыш болгон. Андан мурунураак Токаев куттуктаганда биринчи иш сапарымды Казакстанга жасайм деп жиберген. Жапаров эмне үчүн Нур-Султанга эмес, Москвага биринчи иш сапарын арнады? Москвага Путинге иш сапарын жасабаса болбойт. Казакстан биз сыяктуу эле мамлекет. Эмнеге биринчи сапарды аяка жасаш керек? Мурунку президенттер Акаев президент болор менен Эльцинге салам айтып келчү. Бакиев экинчи мөөнөткө президент болгондо тескерисинче ЖККнын саммитине шылтоолоп Медведевди Кыргызстанга чакырып алган. Ал эми Алёша президент болор менен Путинге жөргөлөп барган. Жээнбеков да Путинге барган. Мектепте жалкоо мугалимдерди физкультурник деп коюшат. Президентти ушул деңгээлге түшүргөн саясатчылар бар. Жалпы эл кыргыздын намысын тебелеп тепселеп, орустун баркын көтөрүп жаткандай. Путинге эмне кыргыздар бири-бирин жамандап барса, ичинен күлүп коет. Жапаров менен Путиндин ортосуна от жагып, Жапаровду физкультурник мугалими деңгээлине түшүргөн саясатчылар Алёша Кулматов Акаевдин тыңчылары Кремлди тынчытпай ушактап жүрөт. Путин дүйнөлүк этиканы сактап, Жапаров барса, протоколдун негизинде тосуп алар. Ал эми Алёша Кулматов Акаевдин ушактарына уккан анын айлана чөрөсү Жапаровду физкультурник мугалим деңгээлинде экендешип, кыргызды басынткандар чай берсе сыныгчыны менен берер. Путин да бир жагынан Кыргызстандын сестенип турбаса, Алёшадай болуп бүгүлүп тургандар президенттен кеткен соң Путинден жакшы сөз уккан жок. Азыр карапайым адамдар мектепке барышса, директорлор Садыр Жапаров менен түшкөн сүрөттөрүн көрсөтүп, мына Жапаров менен түшкөн сүрөтүм, ал менин колдоочум. Эгер бир нерседе боз ашчу болсо, өзүңдү 3 коргондон табасың деп коркута баштады. Чын эле ушуларды президент колдоп жатабы? Жок, мунун баары караңгыдай калп. Садыр Жапаровдун атын сатып оокат кылган аферистер кумурскадай жер жайнап кетти. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаров социалдык тармактар аркылуу кыргыз элине кайрылуу жасаган. Ал 6 октябрдан бери миңдеген адамдар менен сүрөткө түшкөнүн, ошол эле өзү менен түшкөн сүрөттөрдү көрсөтүп, ар кандай маселелерин чечип жаткандар болсо кайрылуусун өтүнгөн. Урматтуу кыргызстандыктар, 6 октябрдан бери миңдеген жарандарыбыз менен сүрөткө түштүм. Айрыкча октябрь айларында кабылдамага ар кандай иштер менен келген адамдардын баары сиз менен сүрөткө түшүп алайынчы деп суранса, жок дей албайт экенсиң. Шайлоодо үгүт учурунда жүргөн мезгилде дагы миңдеген адамдар менен сүрөткө түшүү болду. Чынымды айтайын, ошолордун 99%ын тааныбайм. Айтайын дегеним, адам баласы бар жерде баары болот дегендей, мени менен түшкөн сүрөтүн көрсөтүп, кызмат орундарын же башка бир маселени чечүү максатында колдонуп жүргөндөрдүн бети ачылып калып жатат. Ошондуктан бирге түшкөн сүрөт көрсөтүп, маселемди чечип бер дегендерге алданбагыла жана дароо бизге кабар берип койгула. Жазасын беребиз, деди президент Жапаров. Демек, президент Жапаров менен чогуу сүрөткө түшүп, төшүн кагып, эми ким экенин атабай эле коеюн. Садыр Жапаровдун атын сатып, мектеп окуучуларына кийинки боло турган окуу жылынын эсебинен акча чогултуп жаткан мектеп жетекчилери бар экен. Булардын эсебин ким табат? Эгер ушундай чындык болсо, анда акча чогултуп жаткандар кызматынан бошомок түгүл, кылмыш жообуна тартылып кетишери бышык. Бул иштин чын төгүнүн аныкташ керек. Ошол акчаны чогултуп берип жаткан мектеп окуучуларынын ата-энеси улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына же тиешелүү коопсуздук органдарына кайрыла турган болсо, канча акча бергенин жыйынтыгынан улам кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланган деген берене менен жыкса болот. Эл чындыкты билсин. Үйлөшүп, ушинтип алыш бериш менен гана бүтөт бул нерсе. Анан кийин бардык нерсени ала берип бардык нерсени ала берип биз каалагандай гана чечилип турган маселе эмес. Кээ бир жерде туура ичиң ачышат. Ушундай болот. Мунул жердеги оңду алыш үчүн жерден 2-3 бергенге туура келип атат. Муну сиздер туура түшүнүшүңүз керек. Эми үчүн муну жайлообуз кетип калды, муну жерибиз кетип калды. Бул жайлоо кетип калган болсо, зато бул жерден биз алып атабыз. Ошого 2-3, может 4-5 жайлоо. Так. Мына кээде биз Жалал Абадта мына
алабукасынан может быть уступать этип берип атабыз бир жерди. Так, ошол эмесинде жалап аттын берки сузагынан алып атабыз. Же болбосо оштун өзгөнүнөн берип аткан болсок, соктун дагы башка жерден алып атабыз. Мына ушундай. Анан именно биздин жерибиз кетип калды. Именно бул жер не только силердики эмес, именно силердики эмес. Мамлекеттин жери бул. Мамлекеттин мондо чизип койгон жери. Мамлекет ошол жерде мына бурчуну бересин, чтобы мынау бурчтан көбүрөөк алыш. Ушуну туура түшүнүш керек. Анан муну мен ата бабам багып жүргөн, мал багып жүргөн жайлоо эле эмне үчүн кетип калды деп. Мына турганда кээ бир бизде документтер бар. Биз ата бабаларыбыз багып жүргөн мындан 1-2 поколение мурда 50 жыл, 70 жыл, муну 80 жыл, 100 жылга деле жакындап калды, туурабы? Колдонуп жүргөн жерлердин, биз колдонуп жүргөн жерлер мүмкүн биздики болбой калышы мүмкүн. Алар 100 жылда колдонуп жүргөн жерлер, аларды болбой биздики болуп калышы мүмкүн. Себеби силер картаны көргөн жоксуңар. Бизге чейинки ошол 54-жылдары, 20-жылдары, 30-жылдары жетекчилер ар түрдүү маселе кылып чечип койгон жерлери бар. Болбой берип өткүзүп койгон жерлери бар. Же болбосо, наоборот, аларды кырсып өтүп кеткен жерлери бар. Ташиев чек араны 150 чакырымына зым тартууну пландап жатабыз. Быйыл чек араны 150 чакырым жерине зым тартууну пландап жатабыз. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен эли менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында чек ара кызматы күчтөндүрүлүп, мамлекеттик саясат жүргүзүлөт. Жылына демаркация чек арага зым тартуу 15 чакырым узундукка гана жүргүзүлөт экен. Быйылкы жылга чек аранын 150 чакырым жерине зым тартууну пландап жатабыз. Бул 10 эсе көп, мындай эч бир жылы болгон эмес дейт ал. Ташиев чек араны бекемдөө жумушунун көпчүлүгү Баткен облусунда жүргүзүлөрүн белгиледи. Чындыкты билсин. Шаумурза Бөрөкулов, Жамин Акималиев деген бүткүл кыргыз элине таанымал академик Илимпоз аксакалыбыз Азаттык студиясында маек куруп олтуруп, озу мурдук иш айбай Кыргызстанда кадр маселесин Бакиев талкалап кетти деген угуп алып аябай эле зенимге ийген. 84 жаштагы аксакал адам үчүн мындай акыйкаттан тайган туура эмес билдирүү айтуу эмне үчүн керек болуп калды экен деп таң калганмын. Союздун тузун таткан, Союздун тартибин көргөн, Союздун маалында эмгектери бааланган академик адам ушинтип акыйкаттан тайып олтурса башкалар жөнүндө сүйлөп болобу? Мүмкүн бул аксакал карыганда Азаттыктын студиясынын коногу болгусу келгендир. Себеби Азаттыкта интервью берүүсү келген адам Бакиевди, Райымбек Матраимовду колдоп келишинче, Бекназаров айткандай сөөгү агарып кеткенче жамандап, каралап беришсе болду. Ошол адам ошол күнү Азаттыктын төрүндө конок болуп, коюп олтуруп калат. Азаттыктын дайымкы коноктору Отунбаева, Текебаев, Момбеков, Жакупова, Соронкулова, Микембаев, Карасартова, Ровшан Жембеков, Сегизбаев, Исмаилова, Ошрахунова сыяктуулар. Кыскасы батыштын саясатын жактап Бакиевди каралап берген адамды Азаттык башына көтөрүп алышат. Жакындан бери Мадумаровду да чакырып калышыптыр. Кудай артын кайыр кылсын, эмнеси болсо да. Сөз өзөгү башка жака бурулуп кетти окшойт. Эгер Жамин Акималиев билип туруп акыйкатты айта албаса, мына төмөндөгү видеодо Ташиев болгондой так эле айтып коюптур. Кадр маселесин жерлерде криминалдык топтор чечип калышканын эч ким жашыра албайт. Кадр маселеси Атамбаевдин мезгилинде акмагы чыккан. 2010-жылы убактылуу өкмөт бийликти басып алышып борбордо өз билген намаздарын окуп жатышканда, кичи шаарларда, райондордо деле дал борбордогудай беспредел өкүм сүрө баштаган. Район башчылыгына криминалга тиешеси барлар, мурда соттолгондор келип олтуруп алышкан. Кийинчерээк райондук кеңештин төрагалыгына айыл өкмөттөргө да бир топ бандиттердин үстөмдүгү менен шайланып, бекилип келген. Конечно, өлкө башчыбыз шофёрун алып барып президенттик аппаратты башкартып жатса, аны көргөн областтарда, райондордо эмне болорун айтпасак деле түшүнүктүү. Мына эми ошол ашмалдай чыккан кадрларды Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев тазалай албай убара. Биздин башкарган 5 президенттердин ичинде бир гана Бакиев кадр маселесин аябай тыккан ойлонуп тандаган экен. Жашырганда эмне? Мына бүгүн калың кыргыз эли
эле дал ошол Бакиевдин кадрлары болгон азаматтарыбыз Ташиев, Жапаровдорду тандап колдоп шайлап олтурушат. Бул деген демек Бакиев жаңылбаган экен дегенди билдирет. 84 жаш курагында каратып туруп жалган сүйлөп жаткан Жамин Акималиевдин өзүнүн уулу да Бакиевдин убагында бийлик кызматында иштеген. Ошон үчүн болсо да бул аксакал Бакиевди жамандештен алыс болсо жакшы болмок. Мүмкүн анын уулу да Атамбаев окшогон иш жакпас чыгып калгандыр, дейт Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн социалдык баракчасында. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.